Мен айтыш фондусуна акын болоюн деп биринчи жолу келдим 20 февраль күнү келдим. Анан ошентип ар бир 10 күн сайын бирден кружок болуп туруп аралашып калгандан кийин апрелдин 29-сунда Ысык көлдө студенттер жазы болуп фестиваль болуп калды. Ошол жака Азамат экөөбүздү жөнөттү. Мен биринчи жолу ырдап атам, Азамат мага чейин 2 жыл мурун ырдап чыккан. Такшалып калган акын. Бардык ал жакта конкурс жүрүп айтыш болду. Майра Керим кызы жюринин калыстар тобунун төрайымы экен. Азамат биринчи орун алды, мен экинчи орун алдым. Өзүбүз эле катышканбыз. Анан эртеси күнү гала концерт болуп, стадионго алып чыкты. Гала концертке Майра жеңебиз өзү кошулду. Анан ал айтты, ортодон мен туруп, мен баштайм деди. Анан оң жагында Азамат ырдасын, анан алы сен ырда. Анан кайра мен ырдайм, анан Азамат, анан алы сен бүтүрөсүң ырды деди. Макул деп сүйлөштүк. Анан чыксак, эл ызы чуу, эч ким ыр укпайт, эмнени ырдап атканыңды түшүнбөйт. Анан андай учурда элди көңүл бурдуруш үчүн сөзсүз түрдө бир күлкүлүү сөз айтыш керек. Ошондо эмне деди деп анан баягы эл бурулуп баштайт да. Анан Майра жеңем ырдады. Ашыкен тукам таптап ийген кулундарын көргүлө тизгин кагып жулунганын элиме бир эрмек болуп берсе экен деп эл алдына ээрчитип чыктым мунун баарын деп анан ушинтип. Кыскасы бизди мен ээрчитип чыктым деди да. Анан Азамат биртке элди күлдүрүп бирдеке айтабы десем, ал жөн гана учурашып койду, эл менен саламдашып неметип ырдады. Анан мага кезек келгенде мен мынтип ырдап атпаймынбы? Тиги Майра жеңебиз ээрчитип чыктым дегенге байланыштуу. Азамат чыктың мени ээрчип, мен чыктым сени ээрчип. Эки кулум бир чыктык, Майра деген бээни ээрчип депчи. Анткени тай десе бир жөн эле жетелеп келдим. Анан кулун дегенде кулун жетелеген адамды ээрчибейт, ал бир гана бээни ээрчиген нерсе болуп калат да. Десем Майра жеңем мынтип мени караганда эле мына чыканагыман өйдө желкем бүт ысык шалдырап эле өзүн мосттой эч нерсе мээме келбей калды да, коркконумданчы. Эми өлдүм го дедим да. Анан Майра жеңем ушу менен ырдап тургандан кийин өзү бүтүрүп жүгүнүп салды. Биз ырдашыбыз керек эле, анан биз да ырдабай ошончо жүгүндүк да чыгып кеттик. Көрсө азыр ойлонуп көрсөм, бизге ыр келе берет да. Ошол келген ырды баягы электен өткөрүп, ушул аудиторияга жарайбы, жарабайбы, анан жараганын айтып, жарабаганын таштап салыш керек болот. Ал кезде бизде андай опыт жок болгондуктан келген ырды келгенде айтып салып турмун да. Анан ошондой кызык болгон. Бул биринчиси. Андан кийин 2007-жылы Казакстандын Орал калаасында бир чоң айтыш болуп калды. Анан ошол айтышка бардык. Анан ал айтышта эң биринчи турда эле Чымкенттен келген Анар Жаппаркулова деген бир аял экен, улгайган эле, орто жашап калган аял экен. Экөөбүз чыгып калдык айтышка. Анан ал кайдан укту, кайдан билди билбейм. Кыргыздарда салтыңар бир кызыктай дейт. Төрдө аксакал киши отурса, ага баш тартпай куйрук тартасыңар дейт да. Куйрук деген жамбаш деген сөз. Куйрук тартасыңар дейт. Дегенде мен жооп бердим. Бу жеңем көңүлүмдү мұң айтты, жалган сөздү чыр айтты. Ой баш турганда кыргызда куйрук жейт деп ким айтты? Ойлонуп туруп жакшылап, жеңең ырдасаң болмок жакшыраак. Төрдө отурган карынын табагында баш турат. Анткени койдон козу туулганда биринчи куйругу чыкпайт, баш чыгат депчи. Ошентип ал экөөбүз айтышып, аны жеңип биринчи турдан өттүм. Экинчи турга чыксам, Павлодардан келген Алмагүл Жүгүнүсова деген бир кыз чыгып калды. Ал болсо, аларда калпак биздикиндей айры калпак кийбейт экен. Калпагың казандай боп калдаяды дейт да. Ошентип калпагыма тийишти. Анан мен ырдап атам, эй, символу улуу Кыргыздын, ала тоо менин калпагым. Түшүнбөсөң угуп тур, азыр түшүндүрүп айтамын. Бул тарабы казагым, бул тарабы кыргызым. Бул саймасы Мухтарым, бул саймасы Чыңгызым. Үстүндөгү чачыгы ал асмандан түшкөн жылдызым. Бабамдан калган ак калпак суктандырып жатпайбы Павлодардын бир кызын деп. Ошону менен аны жеңип тургандан 3-чү турга чыктым. 3-чү турга чыксам, Аслан Гафуров деген акыны чыкты. Ал өткөндө келип Жеңишбайке экөө айтышты. Ошол жигит чыгып калды. Ал жигит экөөбүз айтышканда менден 10 жаш улуу экен. Анан башында жакшы ырдады аябай. Сен ала тоодон ат артып келипсиң, мен аттан түшүп салам берем депчи.
сен аттан түшүп салам берсең мен дагы сыйга сый сыра аякка бал дегендей ошондой айлык алайын деп экөөбүз жакшырдадык. Анан экинчи кайрыгына келгенде эле баштаса эле жерин саткан кыргыздар жердин баркын билеби, элин аткан кыргыздар элдин баркын билеби, тамак ичип көрбөгөн туздун баркын билеби, кыз көрбөгөн кыргыздар кыздын баркын билеби. Тиги Назарбаевдин кызын Акаевдин уулу албады беле? Ошону айтып атат да. Ушуларды айтып келип, ошол маалда биздин борбордо 7 күн митинг болгон болчу. 2 ноябрда, 3 ноябрда 2 күн айтыш болду, а 2 ноябрда бизде митинг башталган. Жериңерден митинг, пикет болуп атса, а силер болсо биякта майрамдапай ырдап айтышып жүрөсүңөр деп мени ушинтип ырдап атат. Антип ырдаган сайын казактын элдери турат, сок талкала жайла депчи. Анан карасам элдин арасында бир да кыргыз көрүнбөйт да, мындайча айтканда. Өзүм ойлондум. Себеби дегенде жердин түбү болсо, Орал болсо, Россия менен чектешкен жер, каяктан кыргыз келмегиле. Анан деп анан мен мынтип жооп бердим. Үнүм каргылданып, аябай капа болуп, быйлагым келип, буулугуп кеттим да. Көзүмөн жаш айланып кетти анан. Бир кезде казак калкынын желтоқсаны болгондо, кычыраган суукка далай жаштар тоңгондо, кыргыздар аттанып чыгып сапарга баарысы келген атарга, анда Отар деген жерде. Алдынан тосуп аларды танкалар турган катарда. Качкан эмес кыргыздар автомат менен атаарда. Канчалаган бир боорлор танкага калган тепселип, жылына желтоқсандын айында биз турабыз эскерип. Өткөндүн билим билбейсиң, сен өмүргө кеч келип. Өткөндүн бирин билбейсиң, кыргызда болсо желтоқсан шылдың кылып сүйлөйсүң. Биз аттанып чык делек, а сен эмне үчүн чыкпайсың? Жуурканыңды жамынып төшөгүңдө уктайсың деп ырдасам. Чынын айтсам, айрым отурган адамдар ыйлашты. Элдер дуулдата мага кол чапты. Ошону менен баргандан кийин байге мен тарапта болду. Жанагы сөздөрүнө дагы жооп бердим. Бак кыз баркын билбейт кыргыз деп кордобоң элдин бардыгын, Акаев менен Назарбаевдин ычкырына байлаба бардык элдин тагдырын. Биз ала тоонун башында силер айгайлап огон соссоңор токтолбой туруп төгөбүз. Бийик жерде туруп алып жеңилбек элек негебиз. Анан кыз баркын билбейт кыргыз дейт, карындашың бар болсо берсең анан көрөбүз деп. Ушунча нерсеге чейин кетип калдык да экөөбүз. Анан ошону менен барып эшикке чыксам тигил жигит кечирим сурады. Мен сенин желтоқсанда айтып ериңди билген жокмун, аны билсем Бишкектеги митинг жөнүндө айтпайт элем деди. Көрсө буларда желтоқсан окуясы, желтоқсан деген декабрь айы экен. Ошол декабрь айында Колбин деген орусту алып келип туруп Казакстандын башчылыгына коюп койгон кезде булардын Конаев дегенин алып таштап, анан казактын жаштары көтөрүлүп чыгып Алматыда. Билесиздер, бизде кышында декабрда Бишкекте канчалык суук болот, а Алматыда ого бетер суук болот. Ошол маалда жаштар көтөрүлүп чыкканда канчасын баягы өрт өчүргүч машинанын суусу менен келип суу чачып баарысын ошентип кубалаган экен. Ошондо канчалары тоңуп өлгөн экен, канчалары тепселенип өлгөн экен. Казактар үчүн бул өтө чоң кайгы экен да. Ошону айтканда айрым адамдар кадимкидей жашып, ыйлашып ушинтет экен, жылына эскерип турушат экен. Ошентип барып Казакстандан 2-нчи орунду алып келгенбиз. Бирок 1-нчи орунду уткан акыны менен бизди айтыштырбай койгон. Буларда саясат бар экен. Алам десең, алың жетсе 2-нчи орунду ала бер. 1-нчи орун баш байгеге асылба, баары бир албайсың. Ал биздики энчиленген орундарда коет экен.